Саламатсыздарбы каналдын катталуучулары жана коноктору. Биздин каналда орус чергесинде иштеп жүргөн, орусчаны билбеген, болбосо аз-маз билип, сөз байлыгымды көбөйтөм, орус тилин үйрөнөм дегендерге арналат. Биз каналда кадимкидей орус жерде иштеп жүргөндө, орус чергесинде сиздерге өз оюмду кантип билдирем, болбосо мага берилген суроого кантип жооп берем деген күнүмдүк жашообузда жолуга турчу сөздөргө сүйлөөнү, болбосо суроолорго жооп берүүнү үйрөтөбүз. Мисалы, сиз келе атасыз метродо, сизге Оля звонить этип атат. Амина, вы сейчас где? Сиз ошол убакта келе атканыңызда, именно ошол учурда чындап кайсы жерде келе атсаңыз, ошону айтарда вы деген бул предлог деп коет, ошону колдоносуз да. Мен кыргызчасын азыр эстей албай атам. Я в машине, я в метро, я в автобусе, я в трамвае деп айтасыз. В машине дебейсиз, дамгасын түшүрөсүз дагы, в машине, метро. Именно ошол убакта кайсы жерде болсоңуз, ошондо гана в деген тамганы кошосуз. Дагы эми в деп айтчу жерлер бар, мисалы ичинде тургандачы. Бирок эң жөнөкөйдөн баштайбыз дегенден кийин ушундай жөнөкөй көрсөтөйүн деп атам да мен. Мисалы күнүмдүктө ошол жолугуша турчу эле сөз да. Анан дагы башка версияларда кандай айтылат, аны дагы кийинки сабактарда үйрөтөбүз. Эгер ушундай темалар кызык болсо, бармакчаны басыңызды, подписацияны басыңыз. Биз менен андан ары да калыңыз биздин каналыбызда. Сиз келип иштеп атасыз, анан сизден сурады, сен эмнеге кечигип калдың, болбосо эмнеге эрте келдиң, сен кантип келесиң, как ты добираешься до работы. Сиз машина менен келе турган болсоңуз, я на машине. Бул кыскача жооп берүүнү үйрөтүп атам азыр. Я на метро, я на автобусе, я на трамвае. Айтып бергенде гана, сиз азыр учурда метродо эмессиз. Ошондо наны кошосуз. На метро, на трамвае. На деген сөз бул күнүгө сиз нары баратканыңызды, бери келе атканыңызды, келе турганыңызды түшүндүрүп гана айтып берүү. Так, еду. Эми сиз жанагындай на машине, на метро деп эле койбой, в автобусе деп койбой, мисалы сөз байлыгыңызды өрчүшүңүз керек. Өрчүтүш үчүн жана Ольга сизден сурабадыбы? Ты где дегенде я в метро деп жооп бердиңиз. Эми ошого еду деген сөздү кошуп койсоңуз жөндөмдүү болот. Ушул убакта келе атканыңызда. Я еду в метро, я еду в трамвае. Мен ушул убакта ошо трамвайдын ичиндемин. Азыр трамвайдамын, автобустамын дегенди билдирет. Езжу. Бул сиз айтып берүүдө, түшүндүрүүдө. Езжу дегенди велосипед тээп баратканыңызда дагы башкача айтылат, бирок эң жөнөкөйүн үйрөтөбүз азыр. Езжу. Жана сиз на машине келем деп айттыңыз Ольгага. Сөз байлыгын күчөтүү үчүн, өрчүтүү үчүн. Я езжу на машине, я езжу на метро, я на работу езжу на автобусе, езжу на трамвае. Сиз кантип келериңизди, күнүгө кантип келип, кантип кетериңизди түшүндүрүүдө колдонулуучу сөз езжу сөзү. Сиз эми барат экениңизди айтып атасыз. Кечинде же бир сааттан кийин апаңызга барат экениңизди айтып атасыз. Я поеду к маме. Я поеду домой. Эми болот. Эми барасыз сиз. Я сейчас поеду к маме. Я сейчас поеду на рынок. Ошол болот турганда поеду деп айтасыз. Аялдамада турганыңызда ходит автобус, едет автобус деген сөздөрдү дагы угасыз дагы. Түшүнбөй калышыбыз мүмкүн. Мисалы ходит дегенде эки буту менен басып баратканда ходит эмес беле, идет дегенде дагы кишини айтчу эмес беле, бул автобус болсо эмнеге антип айтабыз деп. Орус тилинде кандайдыр бир расписанияга байланса, бир күндө бир жолу барса дагы, эки күндө бир жолу барса дагы, ар бир 10 минут сайын каттаса дагы, метродой болуп ар бир 3 минут, 5 минут сайын каттаса дагы едет, ходит, идет деген сөздөр пайдаланыла берет. 41-й автобус ходит,
мисалы сизден сурайт, ошондо да ходит деп жооп бересиз. Жооп бергенде дагы автобус едет деп сурасаңыз, ал ошол моментте, ушул убакта автобус келатабы? Көбүнчө телефонуңуздан, навигатордон карап атканыңызды көргөнүңүздө жаныңызда турган адам сурайт, автобус кечигип аткан болсо, мисалы автобус едет деп, ошондо сиз көрдүңүз навигатордон келатканын, автобус көрүнбөсө деле, болбосо автобусту көрүп атсаңыз деле, жаныңыздагы киши көрбөй турса деле, да, автобус едет. Это едет 41-й автобус. 41-ci автобус келатабы? Да, это едет 41-й автобус. Автобус идет до метро. Автобус идет до метро. Биякта мындай үнүңүздү эле өзгөртүп коесуз. Сураарда дагы, жооп берерде дагы. Наш автобус идет до метро Щукинская. Наш автобус. Этот автобус едет до метро Щукинская деген. Суроодагы, жооптагы бир эле немеде айтылат. Сөздөрдө окшош эле сөздөрдө айтылат. Анан бирөөсүдөн я доеду до метро деп сураса, ал метрого жетемби дегенди эле айтып атат. Мына автобус едет до метро деген сыяктуу элечи, бирок бул ичине отуруп алып кете турганын эле билдирип атат да. А то автобус едет до метро, я доеду до метро деген экөө бирдей эле. Просто бул ичинде, мен ичине отурсам жетемби деген эле сөз. Өзүңүз деле сурасаңыз, ичинде отурган кишилерден суралат да көбүнчө эле. Я доеду до станции деп. Мындан кийин автобуска, метрого билеттерди кантип сатып алабыз? Шофёрлордон токтотуп коюуну, же ошол жерге мен жетемби, баланча остановкага жетемби деген суроолорго жооп берүүнү үйрөтөбүз. Эгер сизге ушул позициялар кызык болсо, биздин каналыбызга жазылыңыз, лайк басыңыз. Бул жерден эми жумушка жөө барып келген варианттагыларды карайлы. Жумуштан жанагындай эле Ольга тыңже деп сураганда жөө келатсаңыз, я иду. Вот я иду к вам деп айтасыз. Мен 1 сааттан кийин бара турган болсоңуз, же жарым сааттан кийин бара турган болсоңуз, я пойду на работу деп айтасыз. Же я не пойду на работу сегодня деп айтасыз. Сизге жумуштан чалып калып, мисалы 3-чү этажга чыгыңыз, могу жер сүрүп берип коюңуз, же подвалга кириңиз, магазинде там товарды алып чыгыңыз десе, хорошо, я сейчас подойду. Мен азыр барам, сиздин жаныңызга барам деген сөз да. Жаныңызга барам деген. Ошол эле бир эле жердесиз, мисалы баратасыз уже, азыр барып каласыз. Подошел, подошла дегенди бирөөгө айтып берүүдө колдоносуз. Кабинетке келдиңиз, кабинет бек экен, чалып айтасыз. Я уже подошел к вам, а вас нету. Болбосо Амина сизге келип, чакаңызды алып кеткенин айткыңыз келип атса, Амина подошла ко мне и попросила у меня ведро. Амина подошла ко мне. Кызга там Бектурсун подошел ко мне. Эркек балага айтылат. Подошел, подошла деген сөз ошондо бирөөгө айтып берүүдө гана колдонулуучу сөз. Өтүп кеткен чакты.